Sadece Zafer Can Ülke. Sizden yardım. Örgüle Ülke rahmet. Bireudun үйін тартып алып. Тартып. Жоқ, мындайлы айтып қоңыз деймін. Ne? Daha bilmem ne. Ошол үйдүн чоо жайын сиздерден сурайлы дегенбиз да, эмне болду Özü деди. menen разбират кылгыла. Biz bir hafta iş nerseni bilbeyiz dedim ko. Уккан экен, угуп анан ушундай өзүн асын өлүп алды деген туктумда мен үчүн аябай жаман болдум да. Бул эмне деген ошондуктан эми кичинекей $4000 үчүн өзүнүн адам жанын кыйып атат да. Бир баякы ушундай бир соттун жанакы адилеттикти орното албагандын айынан да. Сот системасы бизде качан өнүгөт? Дагы канча адам көз жашы менен ушундай курайт? Эми эмеде бияка деген пресс-службага бизде деген пресс-секретарь деген бар да, областьтачы. Негизи ар бир иш боюнча комментарийди ошол пресс-служба бериш керек да. Эме боюнчачы, ар бир иш боюнча комментарий. Эми да, сиз эми сотсуз да, сиз адилеттүүлүктү орнотуусун иш алып барасыз азыр да. Ушу сөзүңүз кулай. Эмне үчүн сиздер мыйзамда көрсөтүлбөгөн нерсени бизге таңуулайсыздар? Пресс-службасы сүйлөбөсүн деп кайсы мыйзамда көрсөткөн? Жок, бизде ар бир иш боюнча ошо бизде пресс-секретарь ошон үчүн. Жанагы үй боюнча $4000 чоо жайы боюнча сурайлы дегенбиз. Десе вопростарыңыз болса, мен адвокат бар эле, адвокат менен барып байланышсаңыз болот. Жок, сиз адвокат эмес, сиз өзүңүз менен сүйлөшкүңүз келип атат да. Сиз $18000 төлөдүңүз беле үйгө? Жок, сиз вопросуңуз болса адвокатка беребиз. Вопросумду берип атпайм болсо, вопросум болгон үчүн силерге келип атам. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саматсыздар, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош шаарында турабыз. Ош шаарындагы Сүрөттүү таш айыл аймагына келдик. Мына Сабиров 68 деген үйгө келдик. Бул жерде ушул Турсунова Халисхан деген бир жаран апабыз ушул үйдү сатып алып, бирок соттордун адилетсиз чечиминен бүгүнкү күндө куурап, чындыкка жетпей, зарлап какшап турган жагдайында кайрылды. Окуя кандай болгон, ушул адилетсиз соттор бүгүнкү күндө ушуга кантип жол берген? Мына бул эже өзү дагы инвалид болуп, ушул ден соолугунан дагы ажырап төшөктө жатат экен. Эми бул мен ойлойм абдан мындай бир жүрөктү титирете турган жагдайлар, окуялар болуптур. Мына күйөө баласы дагы ушунун соттордун чечиминен кийин өзүнүн жанын кыйып, өзүн өлтүрүп алыптыр. Мына эми биз азыр келдик, окуянын мындан аркы мындай жагдайын чогуу ушул эжеден сурайлы, жүрүңүздөр. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Полимерно-порошковая покраска металлических изделий. Мы предлагаем услуги по окраске изделий порошковыми красками различной цветовой гаммы. Торговое оборудование, бронированные двери, решетки, алюминиевый и оцинкованный профиль, конструкции из металла. Наш адрес: город Бишкек, улица Кулатова, 6. Телефон 0705 60 44 11, 0555 60 44 11.
Ne yaptım yapı? Ha men aşını aytyapman da, şu xotin tinch o'tirsin. Shuni hal qilib olganimiz kerak. Ayağınızı marka. Men kirechim yordam bere Ulug'bek. Masalan, opamni qiynaganlarga xudo bor. Xudo bor. O'tir. Ben böyle Ondan. ben böyle. Kulağına kadar çıkarmış yaptın instası. Bu özür oldu taşlattın işte. Ahvolni ko'rdinglar, nasha ahvolda qayga boradi bular? Shu ahvolda qayga borishadi? Ayyorgan xudo bordir. Xudo bordir. Çıkıp çıkayım ki. Allah. Pas yapışım. Kim öncedil? Yaqin. Tushib ketma. Урматтуу көрөрмандар, окуя кандай болгон, эмне болгон, эмне үчүн ушул бүгүнкү күндө апабыз жашап аткан үйдү талашып атат, өзүнүн оозунан окуянын чоо жайын бир алып сураганы келдик азыр. Турсунова Халискан апа, сиз да, Men. Апа, бул жагдайда кандай болду эле окуя, кантип сиздер бул жакка ушундай келип калдыңыздар, анан эмне себеп болуп атат булардын талашына? Bu kızımda köyü yok. Bollar 3 yaşan, 4 yaşan olmazdan eri ketip koygan, işlep gelemen ketken. Benim bolları 32'de. Şu boşa deragi yok. Kelak yaş kızım ötüp gitti, 20 yaşta vergeme 22'de yerden koy iki bolları boygan. Şundan beri şu bolam bilen bilemem mi? Kızım eriyor, biliyor. Ücay yok, vatan yok, kanalar çıkar varken. Buranki koşunar oturgan mahallemde. Üyede 4 yıl oturdum. Yanım bile yobanın 2 yıl oturdum. Aslında akıllı yürü bulmadı. Emin ettim kaçırdım. Aslında bolam eri kemidi şekilde yendi. Bir de münasır karışım kere yendi. Özüm harekat kıldım. Özüm bu işlerim promptorda. Üyede işleyemem. Siz 19-жылы инсульт болуп ооруп калдыңыз да, 19-жылы ооруп калыптырсыз. Үйдү качан алдыңыз эле? 14 dekabr aldım. 14 декабрда 14-жылы. Yok. 2014-жылы. 2014 yılı dekabr ayda oyam ben. Канча сомго алдыңыз эле бул үйдү? 18 oyam ben. $18,000. Анан $18,000 алсаңыз, бул ушул бүткөн үйбү же кандай эле? Биринчи. Haneydi de var onun yanında. Временка болчу, Временка. Ben geldim, 2 öbürün bir geldik, aylan yürü, nasıl bir şeydi, şunu aldık. Rahmetlik, köy vardı. Yaş adamı da. Ben ki. Endi şu aytdı ki, Bopma şu yoksa bana, yok özüyle biriyle der bizi taşap koydu. Endi kardeşe gibi, pulum yoktu men endi. Bana veremem. Diyen. Karızga? Karızga veremem dedim. Böyle biraz o. Kança son berdiңиз эле башында? 80 son verdim. 800 pulda aytamıyorum. $8,000, Aşını verdim. $10,000 kalıptır. Endi 10 bin. Karızga verdi onu. En bir koydum endi. Endi $10,000 kaldı. İşlep durup başını verdim. Gene 6.000 verdim. $6.000 verdim. Şundan keyin bir amaya kaldım. Özüm $4,000 kalıptır. $4.000 kaldı. Özüm ağrıp kaldım. Millet tutuyor oldum. Yarın işe çıktım. Yana ağrıp kaldım. Yine bir gün geçer saat 3'te geçerse 3'te onunla duramaya kaldım. Söndürülüp kaldım. Şuna böyle ne gittim. Tangar töreni beri yap gelişti. Yani 10 gün yattım. Ben seninki yani bir yaşı yatamam şuna akıl. 19-жылдан beri insult bolup kaldınız. Butunuz işlemeye kaldı, ha? İşlemeye kaldı. Turşum şu. Yapıramam, Xudo yiyemem, oturamam. Boşup bir ayırmam, yiyeceğim vallahi. Bilavаңыз, şimdi sabır kılınız. Şu balanı al yürüp bende. 2 de balası var, 4 tane veren var.
Sen Jolly'e yürüdü beni. Bir tekine oğlum var. Oğlum yardım verdi puldan. Bola ben bırakamam bu beni sineyim bir çarkılayın dedim. Desa baktım küçüm zeytin yardımlaşamız dedi. Bolam yardım kıldı. Neveler işler, özüm işler. Pizzam olmasa evler verip hiç böyle verdim aşıcı pul, 6-8 pul verdim. Yani ondan beri ki 30 maaş yok kaldı. Pizzam doğrudan bana hoşmayat. Bir olmadım. Жанагы сиздин күйөө балаңыз болуп атабы? Каза болуп калган. Өзүн өзү асып алыптыр го. Сизге не деп айтты эле акыркы жолу, не деген ал? Bilmiyorum, görgenim yok. Yapını eşitgenim yok. Hatta bana kadar yapılaşgenim yok. Kızınız ne dedi? Сүйлөшүп турасызбы? Söyleyeceğim, tişliğe salgın söyleyeyim. Başka hiç yok. Yani Allah belirlesin piyasa bilen gün kere oturduk bola. Kança so'm pensiya alasiz? 70 so'm alamam, 700 so'm. 700 so'm. 7000 so'm bu. Yok, bilemem nima dedi. Pulni bilishmay 700 so'm hozir pulga necha pul edi? Zulfiyaxon. 7000. Biz bu uyda işarı bergani diyor bolaga. O'shada biz egasidan olmayman dedi. O'sha ishara. Siylаңыз. Siz эми азыр ушул окуянын башынан бери билет белеңиз эже? Men bilan bilmasdi, bilan uyda yotar edi. Keyin baqib saqirib olib, bizni haydadi uyda. Bo'shatishsa, etishsa, pazar keladi, boshqa keladi. Bizni qo'rqitdi, tatar bilan kelib. Keyin biz indamadi, yuradi. Keyin biz qulog'iga chalinib, eshitib olib, baqib saqirib bo'lib, men og'rib yiqilishdim. Keyin bilan bilib qoldi. Keyin bilan nima bo'ldi, nima etdi deb bilan aytishga majbur bo'ldik keyin. Keyin masala bo'ldi deb bilanga aytdik keyin. İlacı yoluyla ettik. Bizim batası kılıp da en az azı bir ağrıydı. Ben ağrıyım, yıkılıp çığırası kılıp kasım. Ama aşın geçeni vergendi, biz dokumentimizi veremiz. Aşı poçez pulak gelgendi. Pulda olup dokumentimizi veremiz, kayda olsuz götkez veremiz dedi. Boptu işengendi, erkek sözünü aytgendi, boptu degendi. Kege o bizi bana kılıp $4000 için ağzı pulun başı yüzümüz aldı, bizi satsa kılıp. Gözüge kofkaya yaptı. Yığılma. Sabır kılыңыздар эжеме. Babam karıvatı, yürümeydi dedi, bitti ben karıyamam babam ya. Agam işledi, kendim işledi, o karıyanı adam yok ya. İşlemeyemez babam ya, karıyamam ya. $4000 için bütün başı yüdü bergenimiz ya, kanımız ağrıyordu, neydi falanımda kaygız bana, neydi kaygız bana, Agam uyuga men sig'mayman. Akamga xudo bo'lganman. Qizi ajrashgan, sig'mayman babam eshigiga. Uyoqqa borib buni qaramayman men yana. İlavаңыз, sabır kılыңыздар эми. Men boshim og'rib qoldi buni. Ketib ketdilar. Чындыгында мындай адамдын жүрөгүн езип ушундай окуялар түштүктө абдан көп экен. Мына Ошто биз келгенден бери канча адам ушу соттордон запкы жеп, соттордон чындык издеп, соттордун адилетсиздигинен куурап аткан адамдар абдан көп экен да. Анан эми мына сотторду ротация кылдык деп күркүрөп баары сүйлөп атышат, бирок соттор ротация кылган соттордун жүзү мына ушундай болуп атат да. Кантип эми биз ушул мамлекет коргоп, мамлекет жараны үчүн мындай бир коопсуздугун карап, булардын мүлкүн сактап, ушундай бир бечара, карапайым, жөнөкөй жарандардын жашоосу кандай болот? Кимде бийлик болсо, кимде акча болсо, кимде мындай бир билим болсо, баарын курата береби? Мына бул эжелер дагы ошол учурунда ишенип $4000 берген экен. $4000 үчүн үйдү күйөө баласына окуя мындай болуп атат да. Бул апабыз $18,000 үйдү 14-жылы келишим кылып, тил кат менен келип $8,000 бериптир.
Андан кийин 4000 6000 долларын дагы та бериптир иштеп. Анан 19-жылы ооруп калыптыр апа. Инсульт болуп төшөктөн жылбай. Анан бир кыз бар экен. Дагы бир кызы ал турмушка чыгып, үй бүлөлүү экен, бирок ошол күйөө баласы башка кызынын жолдошу. Ал жагдайды башына иш түшүп бир 4000 доллар акча керек болуп мындай бир зарыл болуп калып келет экен буларга. Анан силердин үйүңөр бар эмес беле, үйүңөрдүн документин берип тургула. Мен залогко коюп 1 жылда кутулам. Мага акча керек болуп атат деп күйөө баласы келет дагы. Сурайт. Анан макул болушат. Бирок үйдүн документи бизде эмес. Үйдүн документи биз 4000 доллар бересебиз бар. Ошол бергенден кийин анан ал бизге өткөзүп берет. Десе анда жана түрк, азыркы сөз болуп аткан түрк талашып үйдү алып койгон. 4000 долларды мен берип турам, бирок мага үйдүн документин өткөзүп бересиңер. Мен качан үйдүн акчасы жана 4000 доллар бергениңерден кийин мен кайра силерге үйдү өткөзүп берем деп туруп, жана сатып алган кишинин түз эле түрк жанагы үйдү алып койгон азыр. Ошол госрегистрден барат дагы өзүнө каттатып алат да. Анан кийин жанагы күйөө баласы кетет, Орусияга барып иштеп, акчасын алып келгенден кийин акчаны берсе, жок албайм. Мен акчаны кечиктирип койдуңар деген жөө менен анан үйдү ошо ашыкча эле кылып берем деген экенсиздер, ашыкча беребиз, 4000 эмес, көп берели, документти өткөзүп бер десе, жок деп караманча каршы кылып, эми ошол 4000 доллар үчүн бүгүн бул орто жолдо бул апабыз кызы менен көчөдө калган жагдай болуп атыптыр да. Муну соттор азыр выселенияга алып келип, коркутуп, жогоруда айтып аткандай пожарныйлар менен, 103 менен, медициналык помощь менен жана башка күч органдары менен келип, мажбурлап үйдөн чыгаруу аракеттерин жасап кетиптир. Анан эми бул жакта көрүп жаткан, жашап аткан кошуна колоңу баарысы чыгып, токтотуп, суранып, бүгүнкү күндө жактоочулары дагы бул үчүн иш алып барып атыптыр. Эми ушул биздеги ушул соттор биздин элди кууратмай болду. Ушундай бир карапайым эл, акчасы жок адамдар, таанышы жок адамдар куурап монтип көз жаш тыйылбай жашоодон бир үмүтүн үзүп койгон жагдайлар болуп атыптыр да. Мына күйөө баласы ушунун айынан жанагы орто жолдо эми ал күнөөлүү болуп калганда, кызынын күйөөсү асын өлүп алыптыр. Ушул сот чечип буларды үйдөн чыгаруу иштерин жүргүзгөндө мына 1 жума болду дейсиздерби? Бир жакында өзүн өзү асып алыптыр ал күйөө баласы. 10 күн болуптур. Мына ушундай жагдай бир адамдын башын жутуптур бул соттор. Үмүт үзүлүп, анан сыгылып, орто жолдо бул инвалид болуп калган апабызды көрүп, анан ал өзүнүн жанын кыйып коюптур. Эми мындан ары да кимдин өмүрүн алыш керек? Кимдерди кууратыш керек? Мына ушундай жүзү жок, бир адамдык касиети жок ушундай адамдар кантип ушул адамдардын көз жашы менен байып же ушул жерден бири 2 болуп, экиси 3 болуп кетет деп ойлойсуңарбы? Урматтуу ушу калың эл, кыргызстандыктар, өзүңөрдүн бааңарды бергиле. Мына ушундай акыбалга өзүңөрдүн пикириңерди кошкула. Ушундай жүзү жок адамдардын жүзүн ачалы, баарыңар билгиле ошондой мындай бир бечараларды сыздаткан адамдардычы. Эми Кудайым ден соолук берсин апа сизге. Сиздин көзүңүз тирүү болуп турсун. Эми бул акыбалда сыгылбаңыз. Буйруса адилеттүүлүк бар. Адилеттүүлүк болот. Эч качан эч ким чындыкты жок кыла албайт. Мен Өзүңүздү сыкпаңыз апа. Буйруса биз мына коомчулукка чыгарабыз бул акыбалды. Өзүңүздү караңыз, өзүңүзгө көңүл буруңуз. Өзүңүзгө ушар болуп, жакшы эме болуп туруңуз апа. Биз буйруса ушул чечим чыгарган соттун өзүнө барабыз, соттон сурайбыз.
ушул үйдү $4000 үчүн алып койгон кишинин үйүнө барабыз. Мындай анын жообун коомчулукка көрсөтөбүз. Мындан аркы ишти биз калтырбайбыз. Кандай болуп ушунча калың элди каратып туруп, ушул сот ошо жанагындай шылуундар чыгарып тыштай албайт сиздерди. Биз көңүл борборубузда болосуздар. Коомчулуктун назарына салабыз буну. Orçan hakaret söküştü. Şimdi alıyor bilen bile sökmeyeyim. Alıyor tüfe çıkamayayım ben de. Bana böyle yaptı işleyeyim ben. Bakın işte hep sandıp koydum. Yine orada soramaz yaptı işte bana işte. Мына эми сиз канча жаштасыз апа азыр? 80. 40. çekirdi. 84 mü? 84 жашта экенсиз. Абдан жакшы. Бул исламда деле айтылат, ушу карынын батасы кабыл болот деп коет. Ушул бизден журт башчыдан, президенттен бир акыйкат сурап бир кайрылсаңыз, балким ошонун жардамчылары, ошонун бир жанында жүргөн жан жөөкөрлөрү ушул апанын ыйын жеткизер. Президент көңүл бурар, мына ротация деп ар бир сотту алмаштырып атат бүгүн. Sadece Cabbar Can Ülke, sizden yardım, örgüle ülke, rahmet, işinizde ileri bulsun. Tanrı'nı sağ olsun, bollayız rahatını körün. Mertebes barat bulsun, bunlara ağrıyı versin rahmet. Ben Türkiye çocuğumdan cildırmayın, birge maddi yardımlar izlerim ayemeyin. Beni kelip köreyim babası Can Ülke atmıyor. Öyle var sapayı. Ушул үйүнүн жанында жашаган кошуналар да келип калыптыр. Сиздер эмне деп сөз айтат элеңиздер? Эмне сөзүңүздөр бар? Аты жөнүңүз кандай? Бекжан Мамадалиев. Соңғы елден бері Шветте yaşayım. Şu disiplinime ayal olgan. Alıp şu kıyınçılığı bilen nima qilib, 3 xonani alıp kamchiligini qilib, şu nimaga keldi. Şu. Biz ham iloji boricha harakat qilamiz, qilishini. Bizden qo'shnasiz bo'lasizlar-da. Qo'shnasi bo'lamiz biz shu yerda. Sabir Dilshod Bey, men aytdim, men Jo'para qo'shnisi bo'laman aka. Endi biz ko'chib kelganda mana shu ayol mana shu yerda yashaydi. Endi hozir mana shunday bo'lib qolibdir. Endi biz $4000 deb eshitdik ama aka, $4000. Endi hozir yana bilmayman, endi $4000 deb nimalar bo'lyapti? Tushunolmay qolyapmiz-da aka menga. Sizlar apa? Bitta kishiga ham tegmaymiz, hamma yo'lda dokumentini berib tursangiz bo'ldi, biz sizni ham aqcha bilan ta'minlaymiz deb turib, bularni mana ko'chaga qo'ydi. O'zini o'zi osib o'ldi oldi. Endi opam bilan jiyanim mana og'riqchan o'zi, yana og'riqchan bo'lib og'riyapti. Mana bular keldi, hozir ana jiyanim og'rib yotibdi uyda. Shu uyda bir yo'llik qilib olib berishingizni so'raymiz sizdan. Endi mana shunaqa bu ayolni ahvolini ko'rib turib, bunaqa sudlar noto'g'ri yechim chiqarganiga hammamiz qarshimiz. Endi iloji boricha mana shu kampir olgan, kampirni nimasiga o'tkazib berishlarini so'raymiz. Uyda bashaga o'tkazib berishini so'raymiz. Bizlar qo'shnimiz shu uyda qolishini xohlaymiz. Bular hozir qish kelib qoldi, qayerga boradi endi? Qari buvasini boqib o'tiribdi, hech kim yo'q boshqa. Rahmat. Hurmatlı көрөрмандар, окуянын тагыраак өңүздөр түшүнбөй калсаңыздар, азыр бул жакта жактоочу Жылдыз эжекебиз кандай болгон, эмне болгон, мунун баарын башынан билет экенсиз. Азыр сизге сөз берели. Кандай болду эле бул апанын чоо жайын түшүндүрүп берсеңиз да. Улукбек, бир суроо бергим келип атат да сагачы. Негизи Кыргызстанда адилеттүүлүктү ким орнотот? Адилеттүүлүктү сот орнотот. Туура. Кыргызстанда бирден бир адилеттүүлүктү орното турган бул сот системасы да. Эми качан адам сотко кайрылат? Адам качан өзүнүн укугу бузулганда, укугун коргош үчүн, адилеттүүлүк орнош үчүн сотко кайрылат да. Үмүт менен кайрылат. Адамдардын биздин адилеттүүлүк сот орнотот деп анан ушундай кайрылат да. Азыр жана айтып атпайбы? Жана өзүн астына алды деп атат го. Астына алган адамдын аты Алимжан. Ошо Алимжан аке мен адвокат кылып, акчасын төлөп, адвокат услуганы төлөп, ошо мени адвокат кылып алган да. Анан кайсы жылы? Ошо эле 2022 жылы январь айында экөөбүз договор түзүп атабыз, Алимжан аке экөөбүз.
ушул жерде ушундай болуп калды, ушуга деген мага жардам бер деп мага келип кайрылды. Анда мен документтерин карап көрсөм 20 ноябрь 2018 жылы Хайдарова Махидил менен Байогилиев Алияр экөөнүн ортосунда сатуу жана сатып алуу келишими түзүлүп атат. Анан мен ойлодум, анан сразу мен Хайдарова сатты беле Баягилиевке. Азыр мындай кылалы, көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн бул апа Хайдарова деген эжеден сатып алган. Ооба. Фактически Хайдаровадан Халисканан апа сатып алды. Бирок документти өткөзө элек бул апага. Азыр ошо мага келгендегисин айтып атпаймынбы, 2018 жылы деген документ алып келип көрсө деген 2018 жылкы сатып алуу келишими. Анан Хайдарова Махидил эженин үйүнө бардым. Баягы өзүм адвокат иликтөөм кылып Хайдарова Махидилге барып айттым. Эже, сиз үй саттыңыз беле Баягилиевке десем, эже айтты, мен Баягилиевге саткан эмесмин Алиярга деди. Мен өзүм да ошого до сих пор жүрөгүм ооруп жүрөт деди. Эмне себептен булар деген жанакы Алиярга түрк балага өткөзүп берип койду. Турсинхан Халискан эже ушул жерде кечке батасын бере берчи ушундай жакшы аял эле кызын жетелеп алып келип ошо акчасын ошо эжеден алгам деди, Халискан эжеден. Анан эже сразу түшүнүк кат жазып берди, эжени дагы ушундай кылып далилдерди алып, анан мен сатып алуу келишим жараксыз дегенди билдирет да булчу. Анткени жарактуу сатып алуу келишими болуш үчүн сатуучу да сатып алуучу экөөнүн тең мындай эрки дал келиш керек да. Бул жерде Хайдарова айтып атат, мен саткан жокмун деп атат. Баягилиев деген сатып алганда 18 миң долларды сизге ким берди десем, Турсинова Халискан берген, акыркы 4 миң долларды кызы келип берди деди. Демек бул сатып алуу келишим жараксыз да. Жараксыз болгондон кийин Түрккө эч кандай тиешеси жок азыр үйдө талашып атканга. Эми ал түрк берген жок да, 18 миңди Хайдарова Махидилге акчаны берген жок да. Апа берип атат, Апа берип атат деп айтып атат. Демек мен эмне кылам? Анда сатып алуу келишим, мен ойлодум бул сөзсүз түрдө жокко чыга турган келишим. Кантип жокко чыкпасын? Анткени догер айтып атат, доонун мойнуна алып атат да. Мен саткан жокмун бул кишиге деп атат да. Мыйзамга дал келбеген бүтүн курулай бүтүн болуп атпайбы, жөн өткөзүп коюлуп атат. Кайсы сот ушуну чыгарды? Ниязалиев деген жаңы сот кара колдо иштечкен, азыр жаңы бияка Кара Суу райондук сотуна келген суда. Анан бул сот эмне деп чечим чыгарды? Мен аябай таң калдым, чынын айтсам, ушунча таң калдым. Соттун чечими мен ачык эле айтам да. Бул сот деген мындай акча алып алып эле чыгарган чечим деп эле ачык эле айтам да. Эмне себептен муну айта алам? Анткени себеби мынакей, соттун чечиминде айтып атпайбы? Бул мөөнөтү өтүп кеткен деген жыйынтыкка келди да. Эми дөөнүн эскирүү таянган ошол. Дөөнүн эскирүү мөөнөтү деген эмнени билдирет да? Бул жана азыр мен аны кайрылабыз ал сөзгөчү. Мен бул жерден көрөрмандарга дагы бир түшүнүктүү болуп калыш үчүн тактап кетели да. Эже айтып атат, 4 миң доллары калды, калган акчаны бердим дейт. 18 миң доллардын 4 миңи калган дейт. Бирок ошол 4 миң үчүн бүгүн талаш болуп атыптыр да. 4 миң долларды эмне үчүн тиги түрк булар менен байланышып калды? Азыркы ээсимин деп аткан. Ошол булардын ортосундагы окуя кандай болду? Улукбек баягы мен эме жактоочу болгондон кийинчи экөөнүн ортосундагы нерседен 4 миң Хайдарова Махидил саткан жок үйдүчү. Турсинова Халискан сатып алган бул анык факт да. Жашап атат бул жерден. Анан сот кандай чечим чыгарат да, сот айтып атпайбы? Бул деген эже кайрылыш керек болчу дейт сотко 3 жылдын ичинде. Анткени дөөнүн эскерүү мөөнөтү деген бар да. Доонун эскерүү мөөнөтү бул деген баягы адам өзүнүн укугун коргош үчүн берилген убакыт, ал 3 жыл. Демек 2018 жылы сатып алуу келишим түзүлө турган болсо 2019, 2020, 2021, 2022 3 ай өтүп кетип калды, ошондуктан бул калыбына келтирилбейт деди да. Бирок 2019 жылы биз деген эженин диагноз менен келип атат. Эженин деген 2019 жылы ишемичный инсульт болуп ооруп атат. Ишемичный инсульт деген бул мээнин инфаркты деген билдирет да. Баягы мээнин клеткаларында деген тромб пайда болуп, мээге жакшы кан жетпей калат дагы. Адам деген ошо менен ана больницадан чыгып атат. Итог гемипарез 2 диагноз менен чыгып атат. Больницага жатып атат. 2019 жылы 10 күн жаткандан кийин больницадан чыгарып атат. Анткени гемифарез, ишемичный инсульт бул деген кечке эле больницага отуруп дарылана берген эмес, үйдө отуруп ухот менен дарыланып турган болезнь да. Гемифарез эмне болуп атат? Баягы бир жактарын денесинин тең салмактуулугу бузулат дагы, денеси иштебей калуу коркунучу да. Инсульт. Эми ошондой диагноз боло турган болсо, бул жүйөлүү себеппи? Сот деген эгерде өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирет, эгерде өтүп кеткен мөөнөттү сот жүйөлүү деп тапса. Эми ушу аянын, мынакей Турсинова Халискандын ушу абалда келип калганы жүйөсү себеп деп кантип тапты дейм да сотчу.
таң калып атам. Мына сотко өзү барды. Сот эмес, өзүнүн акыбалын өзү баса албай атса анан Өзү баса албай атса деген бул деген жок, бул жүйөсүз. Муну мен как адвокат катары мен далилдей албады деген жыйынтыкка келди да. Мен далилдешим керек болчу да. Эже деген мындай катуу ооруга чалдык калды. Катуу оорукка чалдыктан сотко кайрылуу болгон жок. Анан бар да доонун өскөрүү мөөнөтү качан башталат? Качан адам өзүнүн укугун бузулган күндөн баштап эскүрүү мөөнөт башталат. Билгенден баштап. Бул Турсунова Калыскан качан билип атат? Айтып атат, бул сотто да айтып атат. Бул деген жана үйдөн чыгарылсын деген иск берилип атпайбы кайрачы? Үй турак жайдан башка турак жай берсен үй бүлө мүчөлөрү менен баардыгы тең үйдөн чыгарылсын деген доо арыз берилгенде, ушул жерге үйгө келип чаң чилекей башталганда, жана алияр келип алып туруп сени деген үйүңдөн чыгарам деп кыйкырык ызычуу башталган учурда, ал ызычуунун баары бир гана кошуналар да ошондо билип атат. Ага чейин булар жашап эле жүрдү да, ызычуу жок. Анан ошол учурда бул Турсунова Калыскан эмне эле болуп атат дегенди аргасынан билди да. Үй башка бирөө өтүп кеткендигин. Демек доонун мөөнөтү билген күндөн баштап же билүүгө мүмкүн болгон күндөн башталат деп 214-берене жарандык кодексте жазылып турат да. Тиги түрк мен түшүнбөй атканым, түрк ортого кантип кирип калды? Түрк ортого кирип калган себеби деген эме болгон экен да, бул деген карыз болуп калат. Жанакы өзүн өлүп алды. Ушул окуядан улам бир 10 күн мурда каза болуп калыптыр. Ооба, жана баягы соттон үмүт кылып аткан болчу. Мен деле үмүт кылып аткам, эми деген сот адилдик орнойт. Ошондой Турсунова Калыскан ушул состояниясын көрүп кантип жүйөсүз деп тапсын. Хайдарова өзү деген доону мойнуна алып атса, эми кантип анан муну сатып жарактуу деп таап коет. Сот деп мен дагы аябай ишенип аткам да эми. Анан эле Алимжан аке дагы ошого нерсеге ишенип аткан болчу. Анан баягы соттон эми чечим кечке чалып турат, кечке сурап турат, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Анан ошону мен чын айтыштын кыйын болду аябайчы. Анан эле уккан экен, угуп анан ушундай өзүнүн асын өлүп алды деген уктумда мен үчүн аябай жаман болдум да. Бул эмне деген ушундукта эми кичинекей $4000 үчүн өзүнүн адам жанын кыйып атат да. Бир баягы ушундай бир соттун жанакы адилеттүүлүктү орното албагандын айынан да. Адилеттүүлүк орнойт эле го. Мунун эми сопсо болсо бир жөн да. Эженин жүйөлүү себеп болуп аткандан кийинчи. Анан ошо Алимжан аке көрсө $4000 карызга алат экен. Баягилиев алярга карыз болот экен да Алимжан акечи. Түрккө. Анан түрк эмне кылат? Аны деген сени каматам, анан сени мындай кылам деп коркута баштайт. Анан баягы деген мен деген баягы камалып калбайын дейт. Балам камалып калбасын, түрмөгө отурбасын деп анан акча издей баштайт Алимжан аке. Издеп келип анан буларга келет. Бул кайненесине келе албайт экен. Жана мунун кызына келет, Зульфияга келет. Анан ал айтат: мен ушундай карыз болуп атам, мага жардам бер, балам отуруп калат десе, мен үйүңдү ушундай коюп тургун дейт. Карызга акча коюп берсе, үй мен мага оформить этилген эмес. Мен $4000 бере турган болсом, анан ошондо үй мага өтөт. Мен $4000 бере элекмин, карызмын дейт. Ошондо тиги Баягилиев алияр айтат: $4000 да мен берем дейт. Үйдү өткөзөсүң, бирок мага өткөзөсүң деп айтат да үйдүчү. Булар макул болушат ошого. $4000 берип туруп эле алияр өзүнө өткөзүп алып атат да үйдүчү. Бирок булар ишенип атат, ишенип айтып атат: кайра акчаны бергенде кайта мынакей, мына Кудай турат, мен ушундай намазга жыгылып атам, анан мен мындай кайтарып берем деп аябай ишендирет дагы. Анан ишенишет булар, эми Кудай деп атса кантип калп айтсын дейт дагы. Үйдөн өткөзүп, ишеним чын жүрөгү менен өткөзүп ишенип берип коюп атат да. Госрегистрден. Хайдарова Махидил да билбей атат. $4000 Хайдарова Махидил алып атат. Андан кийин госрегистрге барган учурда эменин жанакы Баягилиев алиярдын паспортун берип атат. Паспортун бергенден кийин эмнеге сен буга оформить этип атасың? Кана Калыскан ая десе, сен пока өткөзүп берип тургун, анан бизге кайра өткөзүп берет деп айтып, тиги Хайдарованы дагы макул кылып атат да. Бирок Хайдарова айтып атпайбы? Сотко да келип айтып атат. Ал дагы айтып атат: мени ушул акка чейин жүрөгүм ооруп жүрөт деп атат. Ушугачы ушу Турсунова Калыскан ая эмне болду экен, бир барып көрөйүн дедим эле деп ушундай деп атат да. Анан эми бул жараксыз бүтүн болгондон кийин сот деген чыркыратпай, ыйлатпай булар акчасын бербей коем деп аткан жок да Баягилиевкечи. Ошол жерде Алимжан аке акчасын алып Баягилиев деген түрктүн үйү эмеде экен, же мечиттин кошунасы экен. Мечитке элдердин баарын топтоп алып, мынакей акчаңды алып келдим. Алияр акчаңды алып үйдө өткөзүп берип кой, ошо бир бечара аял деген үйсүз калып калбасын. Ошондой дегенде мен сен деген акчаңды кечигип келдиң. Ошондуктан мен үйүңдү өткөзбөймүн. Каалаган
жериңе билгениңди кыл деп ушундай кылып акчасын албай үйдү гана алам деп айтат да. Эми карыз акчасын ар бир нерсенин өзүнүн нормасы бар да. Нормасында карызды акча алып атабы? Пускай сен карызды ачып калсаң, договор займы түзгүн. Сен үйдү аралаштырбагын бул жерге. Башка бирөөлөр тагдыры менен дагы ойношуп, ортодон келип, эптеп эле үйдү өткөзүп алалы деген мотиви болуп атат да. Ошо менен эгерде анда акчасын алып келип бергенден кийин чындап сөзүнө тургандан аакчасын алып эле кайда үйдү өткөзүп берип кое берсе, мында мынчалык киши өлбөйт эле да. Бирөө өзүнүн асын өлүп албайт эле. Мынчалык мындай бардык адамдар ушундай бир кыйынчылык күнгө келбейт эле да. Эми ошо кыйынчылык күнгө келбеш үчүн мейли эми сотко кайрылып атат. Сот адилдик орнотот деп. Эми сот деген мынакей ушундай чечим чыгарып, ушундай кылып койду. Ошо нерсеге аябай чындап как юрист катары аябай таң калдым, аябай ичим күйдү ушундай кандай болсун деп. Эми ротация болсо соттор ушундай ротация болду, жаңы судьялар эми жакшы адилеттүү карайт деп аябай үмүт кылганмын. Бирок эми Ош шаардык сотундагы соттор негизи жакшы судьялар келип жакшы эле карап атат, Ош шаар сотучу. Анан ушу Кара Суу райондук сотунан деген деги эле жыргабай койду ушу Кара Суу райондук сотучу. Караколдон келиптир азыркы сот, Караколдон келиптир. Мынакей Караколдон келген сот. Караколдонбу же Каракөлдөнбү, ушул точно биле албай атам, иши көл жактан келиптир, ысык көл жактан. Ниязалиев Самат. Самат Ниязалиев деген сотту судьялар кеңеши мына бир адамдын башын жутуп атышат ушул чечими. Эми кандай баа бересиңер силер? Судьялар кеңеши, жогорку сот силерде мындай адилеттүүлүк деген нерсени орнотконго ошол максатта жибердиңер беле ал Самат деген сотту? Эми окуя кандай болот эми мындан ары сиздин оюңузда? Мындан ары кыз эмне кылам? Азыр эми чечим деген эмесинде 26 августта сот болду. Азыр чечимди колума ала элекмин. Чечим чыкты. Чечим чыкканда ошо жана эскирүү доо мөөнөтүн жүйөсү себептерден улам өткөрүп бердик деген нерсени айтты да. Жана резолюциянын частын окуганда сот ошентип айтты. Эми апелляциялык тартипте, конечно, кайта кайрылам дечи. Буну кайта кайрылам, кайта дагы андан ары дагы кайрылам. Алар айтат, мен чечим туура эмес болсо анда апелляциялык тартипте сен даттана бер. Облуска даттанса болобу? Облуска, жогорку сотко? Конечно, даттанса болот. Эми буюрсаң даттанам андан арычы. Бирок андан ары даттангандан кийин дагы билбейм, эми ушу көзгө көрүнгөн нерсеге ушундай чечим чыкты. Анан я билбейм. Кандай жагы чечим чыгарат, кандай болуп кетет. Биз бул окуяга деги эле мындай үмүт болбой калды да, чынын айтсамчы. Мындай ушундай нерсеге мындай макул кээде болуп калат да, баягы 50-50 деп каласың да, кичине бизде бар могу жерде мондай болуп чек саноо болуп калат да. Бирок мен бул жерден жаш чек саноого такыр мүмкүн нерсе эмес болчу да. Купли-продажа болгон жок. Хайдарова Махидил болясы болгон жок, эрки болгон жок. Өткөзөм деп аткан жок. Маңызы дал келген жок. Дал келген жок. Алуу сатууга. Ооба, курулай эле бүтүн болуп атат. Жөн эле гана карызды эле жабуу максатында жөн эле курулай бүтүн болуп атат да, баягы карызын жаап. Баш ал десе бөрк алган чечим экен да. Да, ошондой болот. Эми бул таза болсо, адилеттүү чыгарам деп ойлогон болсо, мыйзамдуулукту караган болсо, анда мен ойлойм бул жерде мындай келесоо кишиге деле түшүнүктүү болуп турат. Келесоо кишиге деле түшүнүктүү да. Мен 100%, 90% ишендим эле да. Толук таза эмес. Сот таза эмес. Ая өзү сотко барды. Бул Турсинова Халис кандай ушуну көрсүн, баягы эмнеге себептен сотко кайрыла албай тургандыгын, ушуну билсин, өзүнүн көргөндө сот өзү көрүп дагы эме кылат. Мынакей 2000 ошо сатып алган учурда басып жүргөн, баса албай калып атат. Баса албай калгандан кийин өзү ден соолугу менен күрөшүп атса, анан кайсы сот менен кылат? Анан бул деген үйдө өткөзүп кеткени каяктан билген жок да, кантип билмек эле. Билгизбей деп кызы деген атай жашырып жүрүшкөн да мындан. Анан билип калды, билгенден кийин кой укугум коргоюн деп сотко кайрылды. Доонун мөөнөтү ошол убактан башталат деп атат мыйзамдачы. Мыйзамдуулук принциби деген бар, адилеттүүлүк принциби деген бар. Анда мыйзамдуулук принциби болсо, анда доонун эскөрүү мөөнөтү качан баштала тургандыгын, жүйөлүү себептерди караш керек эле да. Мейли анда врачтык эме кылбай эле коелу. Ишемичный инсульт эмне экенин Google десе айтат го, ачып караса. Гемофарез деген эмне оор экендигин билет го. Мына мен ачтым, карадым эмне оор экендигинчи. Карагандан кийин 10 эле күн больницага жатып калыптыр. Ал кечке жатыш керек экен да. Кечке жатыш керек деген нерсе жок го. 10 күндөн кийин больницадан чыгарып атат да. Кайсы кечке жатат? Үйүндө жатты да дарыланыпчы, баспай калды. Эми ушунан жүйөсүз себеп болуп эсептелет ушул нерсечи. Анда жүйөлүү себеп табыш сотторго эмнени алып барышыбыз керек, билбейм. Анда эмне рак болуп ооруп аткан жерде алып барышыбыз керек. Ушуна жүйөлүү деп айтабы, кандай кылыш керек? Жүйөлүү себеп болуш үчүн адам эмне өзүн асып же бир нерсе болуп өлүш керек, ушундай нерсе болуш керекпи да. Болбогон эле жерден эле сот ушундай чечим чыгарды. Же ушунчалык мындай неграмотный судьябы, же мыйзамдар жакшы түшүнбөгөн судьябы, деги түшүнбөдүм.
Эми качан буларга дагы жашоосуна, коопсуздугуна бир коркунуч жаралат? Качан келип, качан мындай сүрдүрүп кетет деп дикилдеп отурушат? Эми азыр деген жана сот алуу беришин жок жараксыз деп табуу жөнүндөгү бир инстанция карады. Эми анан 2 инстанцияга дагы апелляциялык порядка аны даттанабыз. Ага бир где-то бир 2-3 айдай убакыт кетсе керек. Анан кайта жогорку сотко даттанабыз, аны билбейм. Апелляциялык даттануу биздикин канчалык деңгээлде чечим кандай чыгат, аны да билбейм. Жогорку сот аны дагы билбейм. Анан чечим ошондой чыгып кала турган болсо, ошондо эгерде ошол эки жарактуу бүтүм деп таап койсо сот, анда жарактуу бүтүм дегенден кийин жогорку сот даттанууга жатпайт. Андан кийин кайта үйдөн чыгарабыз деп, жанакы үйдөн чыгаруу жөнүндөгү доо арыз аз токтотулганда, бул иш карап жаткандыгына байланыштуу убактылуу токтотулган. Турак жайдан буга чейин келип коркутуп кетиптир го. Эми ошо коркутуп жүрүшүптүр. Эми азыр деген токтотулган ал нерсечи. Анан ал нерсе каралгандан кийин, андан кийин бир ушундай ар жак бир жак болуп жүргөнгө может 1 жыл 2 жылдай убакыт кетсе керек. Мына биз бул ишти эми жерде калтырбайбыз. Апа, Жылдыз эже, кандай болуп соттор чечим чыгарат? Кайсы сот чечим чыгарат? Кандай чечимдер чыкты? Эмне жыйынтык менен аяктады? Сөзсүз түрдө урматтуу көрөрмандар, бул окуянын жыйынтыгын сиздерге көрсөтөбүз. Кандай чечимдерди дагы деле ушул адилетсиздик чечиминен тайбаган, мындай бир Кудайдан коркпогон сотторду дагы да көрсөтөбүз, дагы да айтабыз. Жалпы калың элдин назарына салабыз алардын жыйынтыгын. Бул иш ушул ойдон акыркы болуп калбайт. Сиздер кыжалат болбоңуздар. Сиздердин үнүңүздөр Кудайга жетет, сотко жетпесе дагы. Ошон үчүн сиздер камсанабай, бекапар боло бериңиздер. Мына Жылдыз эже дагы мыкты юрист. Ал Келип чыгарбайдымы? Жок, чыгарбайт азыр чыгарбайт. Ушул эле иш боюнча ушул аймактын айыл башчысы экенсиз, окуяны сиз билет деп атат. Эмне болду эле бул? Assalamu alaykum. Аты жөнүңүз кандай? Садык Мыркадыр. Şu Сырota шаарында квартал башчысы болуп иштейм. Булар 14-жылы бул үйдү алган. Анан 15-жылы биз үчөт масаласында жүргөнбүз да. Анан каттоого алып жүргөн маалыбызда биз şu үйдү алганбыз деген. Ошол үйдү алган маалында мен биринчи болуп кирип келгенмин. Менде 3 комната үй бар эле. Биягы жок эле да. Жармы жок эле. Анан булар үчөткө алынып башка дес кызыл китап окумаган. Анан арадан 1-2 ай өткөндөн кийин бу үйдү саткан эжемиз кичине ашы ортасында $3-4 000 акча ассатка калган экен. $4 000 калды деп атпайбы? $8 000 алып, анан $8 000, анан $6 000 бергенмин дейт. Ооба, ошо 4 000 калгандан кийин булар договор кылган экен да, өзү бөлүп беришке. Эжем айтканды. Анан ошондо биз дагы бир айыл башчымыз 3-4 адам болуп бери келгенбиз, эже келген. Анан биз дагы астрочка алып бергенбиз да, 1-2 жылга салып чозуп турган 2 ай 3 айда $300 $400 кыптыр узарат деген договор менен дагы биз астрочка сурап бергенбиз го эжеден, халыс эжеден. Биринчи эгесиден. Анан Махадележеден. Анан шу менен кетти, арада дагы 1-2 жолу келди. Булар $300 акча берди, бербеди билбейм. Анан шу боюнча арадан айлар өттү, күндөр өттү. Mana 1 жылдан ашты да. Анан мен үйүмгө бир ушу Алияр менен түрк бала келди, Алияр экен исми. Алияр ким? Ушу үйдү каттап алган экен, договор кылып каттап алган бала экен да, кызыл өзүнүн намыга өткөзбөгөн, акча берип турган бала экен да. 1 жыл мурдамы кичине 1 жылга жетпей алар Россиядан келди да. Мени чыкырды, мага келди, үйүмө келип, биз манандай кылдык эле, үйдү залогко койдук эле, 1 жылда акчасын беребиз дегендик эле. Мен акча кылып келдим деди. Эми акча кылып келсем, акчаны албай эле үйдү талашып атат дегенде сөздөр кылган да, бул ал аксакалчы аны кайтыш кылып кетиптир да. Анан мен арадан 1-2 күн өткөндөн кийин үйүмгө ошо Алияр деген бала менен бир татар бала келди. Мен адвокатмын деп келди. Справка берип койчу деп келди. Үйүмө. Мен айттым, сени таанымасам, мен кантип берем? Бас ошо үйгө бара эле дедим. Булар согласен болсо, анан мен справка жазып берем дедим. Анан бу үйгө кайра келдик да, Зульпия ама эжемизи кызыны менен мына турду, мындай справка келди. Эмне болду эле десем, биз ушундай залогко койдук эле деди.
Jezdem dedi akça alıp durup dedi, zalaka koy dele dedi. Anan men жазып бере берейин справка dedim. Өзүн өзү асып алган Өзүн, ушул окуядан асып алып атабы? Ошо. Анан мен справка булар состав семьясын, булар паспортун şu жерден алып состав семья жазып бердим. Hakikaten булар şu үйдө жашайт деген, мына эжемиз, кызы, неберелер деген уулу деп туруп справка жазып бердим. Анан sen kimsin dedim de o balaya, tatar balaya. Ama men advokatмын dedi. Кичине тартышма болуп кетти. Мен ага түшүндүрдүм да. Слушай dedim, подожди dedim. Я с тобой расскажу что-то десем, а меня это не волнует деп. Анан мен айттым да. Мен dedim булар үй алганда dedim. Мына үйдөн бери dedim 3 комната үй бар эле dedim. А булар dedim 7-8 жашап туруп мына үйлөр салды, мыналарды кылды десем, а это не моя проблема. Они должны мы их деди выселим dedi. Şunda söz kıldı da. Ana akaysa bilsem, bu özü advokat emez eken. Bunu ayal advokat eken de. Men onu kiyin uqtum da, bulardan uqtum. Al, iyi. Anan şu boyunca kayra kegen yok. Bular anan sotlaşıp, şunda işler oldu. Endi men oylam $3-4.000 akçanı deyip durup, udunaligini oylamayaptı da. Mayli. Bu dünyada $20.000 satып alar, lekin bu yağı var da. Endi deganim maga tuğan bolboyt. Bular endi kak ayılbaş katar bizi fukara da, endi bizi jaran bolot da. Endi kakka bir kambagaldарды üst kaldırıp koysa öte to'g'ri emas deb o'ylayman da. Endi Xudoy ko'rib turadi da bardığını-chi. Siz başına satып algandan beri bilesiz bu. Men şu 1 yıldan keyin bilganman satып alganını-chi. 15-yılı bilip otasiz. 15-yıl bilganda uchotga algan ma'lumda bilganman da. Men da borum açıp atat, endi bir kambagaldar meni ko'chada qolib kelsa turag emas da. Bu ish noto'g'ri deb o'ylayman da. Men hozir elder mahallada ham aytyapti, kerak bo'lsa bardığımız cho'g'ilamiz deyapti. Bunga tortib olsa dag'i sattirbaymiz deb, keltirbaymiz deganda so'z qilyapti mahallasi hamcha, o'sha yerda qancha yil yashaysan o'sha yerda. Elder shunday deb o'tadi. Men tura emas deb o'ylayman da bu ishlarchi. Bir zakonni negizinde qarashtirib turib, endi bulardan kichina haligi maslahat so'rab olganda, yo nimaga bormagan, advokatga bormagan, yo yuristga bormagan, bir manani bunday qilib tursak bo'lavi degan so'zni qilmaganda, bular ham ishonganda, hozir aka-uka kerak bo'lsa, bir-birini aqcha to'rasidan urushib talashayotganlar bor, turib. Yot odamga uyda o'tkazib bersam, o'ta noto'g'ri bo'lganda, maslahat bo'lmaganda bu yerdachi, uni hali akamiz qaytish qilgan akamizdan bir maslahat so'rab olgan, eldan da bir qo'shni-qo'shni bir advokatdan, yuristdan so'raganda shu ish bo'lmasdi deb o'ylamda. Hozir endi aylanib kelib, bular jabr tortib o'tadi-da, kambag'al oila jabr tortadi. To'g'ri emas deb o'ylamda. Hurmatli ko'rarmanlar, biz hozir Haydarova Mahila ejenin uyuna keldik. Өзүңүздөр көп болгондо жогорудагы жагдайда жанагы Алияр деген түрк менен эженин ортосунда госрегистрден каттуу сатуу жана сатып алуу келишими болот да. Мына ушул жагдайда чын эле ал түрк сатып алганбы? Бул эже кимге саткан үйдү? Жанагы ден соолугунан ажырап калган эже бул кимге төлөгөн акчаны азыр өзүнүн оозунан угалы? Эже айтсаңыз да кандай болду эле иш? 14-жылы o'sha Qaliqstan eje keldi. Azır orup atkan eje. Orup atkan eje keldi. Kızı bilan kelib, shu bolam ko'chada qoldi. Shunga men yig'ib terib qo'ygan aqcham bor. O'shanga shu chek olib berayin dedim eli. Sizlar satasizlar ekan dedi. Suratlaşda 3 bo'lmali uchastkamiz bor eli. Unda yo'ldoshim bor eli, hozir o'tib ketdi. Yo'ldoshim bilan suylashib, bo'pti ma'qul, shu kampirga berib qo'ya so'b bo'lotda deb yo'ldoshim bilan suylashdi. Bizi dedi hozir $18.000'ga. Yo'q, $18.000'ga suylashib, ular 8.000 aqchamiz bor dedi. Dedi keyin bo'lib beramiz dedi. Yo'ldoshim jo unda oz bo'lib qoldi, kichkina ko'paytirib qolgan mayli bo'lib bergilar dedi. Endi keyin mayli deb 8.000 aqchani oldi, qolganini $500 qilib, epteb berishdi. Ondan keyin $4.350 qoldi elida. $4.350 da ham o'sha nima qilib yorganman. O'sha yo'ldoshim o'tib ketdi-da.
$4000 ene kelgan bir kun kelishdi. Mana Matlubayaja bardig'achilar kelishib tug'anlari bilan bardig'i kelishib mana aqchangizni olib keldi, endi bizga o'tkazib bering dedilar. Ene kelgan mayli dedim. Meni jetalab o Aravanskiyda bir notariusga olib kirishdi. Dokumentim tekshirganga. To'ra emasmi dedim. Nima men bu yoqqa olib kelyapsizlar? Bardig'i to'ra bu dedim. Desa to'ra ekan dedi-da, endi keyin ketdik. Lekin $4000 anaki vokzalga borib, falshiviymi qanday bir tekshirib qo'yaylikchi deb avtovokzalga bordik-da, o'sha yerda keyin 4000 da olib, men akam bilan bordim, yo'ldoshim o'tib qoldi, men o'zim jang'iz. Endi $4000 nima qildi-da, men keyin mashinaga o'tirib bardig'imiz nima tug'andari bilan qilsa necha. O'sha paytda u eja kasal bo'lib qolgan, yotib qolgan ekan. Qizi tug'andari bardig'i borib Gosregistrga bordik. Borgandan keyin kirib bordik-da, borgandan keyin aliyar pasportini tashadi. Eja bering dedi. Turk. Pasportini berdi. Nimaga sizga nima qilaman? Nima bular nima qilishmayapti desam, menga o'tkazib bering. Haligi qizga aytdim, nimaga bunday qiladi dedi. $4000 ga o'shga berib o'tasiz, biz alasa bersangiz bor. O'sha alasa berasan berganimizdan keyin ine bizga qara o'tkazib beradi dedi. Ejani qizi, ejani jatib qolganda endi kela olmadi. O'shunday degandan dedimda, tan qoldim-da. Qanday endi shuni o'tkazib beradi? Bu hazakam ish besda endi bu o'tkazib berish. Dedimda, o'zlar kelishibdir-da, dedimda, mayli, söylashib olgan bo'lsa deb qoldim. Shu bilan o'tkazib berdingiz. O'tkazib berdim. Gosregistr so'radi-ku? Nima deb so'radi? Endi bunday ma'qulsinglarmi? Sizlar satuv jana satuv olib kelishimning mazmuni to'g'ri keladi deb bunday. Endi berkilar Aqchani o'zlarida da ayıp var da, misалы janagындай qilib ishенip, ana adam deb janagындай qilib o'tkazib bergandan keyin bu aqval bo'lib o'tpay. Emi ne deb aytadingiz siz? Men aytarim, endi kechagida sotga bordik-ku. Borganda bardig'ini so'ylab berdim-da. Bechora kampir jaldirab keladi, duo beradi, $500 eptime qilib olib kelib beradi. Anan keyin men chalim reanimasiyaga tushib qoldi. Уже bir jumadan keyin o'tib ham ketdi. Men aytdim, qizlar, kichkina bo'lsa ham aqcha olib kelib bergilarchi, men mayda qiynalatam desam, berishda ham iloji bo'lmadi-da bechoralarga. Mayli dedim, tushundim. Anan keyin ular o'sha mana aqchani topib keldik deb bordi. Bordi, mayli deb o'tkazib berdim. O'tkazib bergandan keyin mana hozir sotda aytib, men bardig'ini so'ylab berdim. Men o'sha kampirga yo'ldoshim ham bo'ri achigan. Menda mayli endi jo'qni qantib topadi. Mayli endi beradi, bo'lib beradi deb men ma'qul bo'ldim. Sotning ko'zincha aytdingiz buni? Ha? Sotga aytdim. Men qanday endi shu kampirni shunaqa ilatib turib, o'shalar ko'chada qoldirib turib, nima qilinadi? O'shalarga bergilar dedim. Endi advokat aytdi, 4000 aqchani kim oldi? 4000 bilan chek o'tkazib beradi. Chek emas, aljada Bremenka 3 xonali suv olgan uy bo'lgan. Shuni o'tkazib beradi. Qancha sotik bo'lyapti shol? 6 sotik. 6 sotik, ha. Yemi sizga taq so'rov. Taq javob beringiz. Sizga aqchani kelishimni kim bergan? Qanday aqchani? Qaysi aqchani? Sizga kelishim qilib, aqchani kim to'lagan u? Bir $8000, anan bir $6000 qilib. Xolisdan eja kampir. Kampir aka tanıysiz. Aşı Gosregistrga borgan kuni ashunday ish kuni tanidim, ko'rdim men. Undan bir ko'ralikmi men uni. Endi qanday shunga o'tkazib beradi, bu dokumentatsiya ish bunday bo'lib-da. Deb tan qolganman. Mayli biz olasa bersangiz borda, keyin qara o'tkazib beradi dedi. Bu yerda amal ko'ylik menen ular qanday ekanda? Shunday bo'lib turdi. Anan keyin menga u bola bu yoqqa o'shga kelgandan keyin ana stomatologiyada ishlatganda notariusga olib kirdi Ashqarda, domda tayda notarius bor edi. Olib kirib turib, "Meni notariuslab qo'yaylikchi" dedi. Do'da notariuschi aytdiki, "Yo'q" dedi, "Buni notariuslavayt" dedi. Qaysini? Endi $18,000 sotildi, oldim deganda. Anan keyin endi hozirgi Türk shluğun al. O'shani olib oldim. Jana $18,000 men berganmi degan ma'noda bo'lib qolgan. Men kechagidan keyin уже miyamga jetdiki, bu bola уже boshidanla уже nima qilgan ekanda. Bo'yaram bo'lgan ekan. Qanday menga yozdirib oladi? O'zi men endi oldimki, menga o'tkazib berdingiz-ki, men ularga berayim-da degan nimada men o'shani yozib berganman. Notariusdan yozib berdingiz buni? Notarius emas, o'zicha u qog'oz уже ketdi уже. Недействительный, hech kim подтверждение qilgan yo'q-ku. Men sotdan olib jirtib tashlayin dedim ele o'shani. Men sizni kim deb haligi advokat ko'rsatdilar-da.
Alıp durup yırtıp taşlayın dedim. Bu falşivik oyunu mınday жазып etken. Просто так endi o bala endi korktu şeker. Tilkat жаздырган турбайбы сизге? Tilkat. Endi o korkkandan endi men üydüme aldım ki bunu жаздырып alayın dep turdu dedim. Men ham to'g'ri so'z o'yladim da men endi uni harom o'yini qayerdan bilayin endi. U nima emas, men u mundayla aytib berem uni. Qanday жаздырып olgansan uni deb. Men unga bergan emasman. Undan men oldi sotdan ko'rganim yo'qdi u bilan. Sot uqtu shuni? Ha? Sot uqtu? Men o'shanda aytdim. Men dedim, unda dedim, men shunday qilib yozdirib olgan dedim. Yozib berdi, advokatga kirsa, advokat nima notarius biz uni yozib bermaymiz deb ashunday degan, o'sha chiqib ketganda menga shuni yozib berib qo'ying dedi. Dodeniga bo'p tur deb, besplakka мысли yozdim. U unga nima ham kelmaydi. Men sotdan olib jirtib tashlayin deb men astag'firulloh deb chiqib keldim. Niyazaliyev Samar деген сот қарап тұрды. Қарақолдан көтеріліп келген Ниязалиев Самар деген сот мына ушундай үй бүлөнү бүгүн көчөгө чыгарганга жол ачып атат да. Мына бул жактагы чыныгы сатып алган кишиси, баягы кемпирдин сатып алган кишиси ушул эже. Бул эч качан ал кишини тааныбастыгын, ошол госрегистрден гана бул ошол ошондой эле көргөндүгүн айтып атат да. Эми келип ал жанагындай $18.000 төлөдү кылдырып, тилкат жаздырып мындай анын арам ою башынан эле көрүнүп атат да. Мен кечегиде ошону ойлоп калдым да. Немеге ушундай болгон? Энди өзүнчө эле жаздырып алыптыр да энди. Менге өттүкү деген маанада жаздырып алыптыр да деген оюм болду. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Кара Суу райондук сотуна келдик. Ниязалиев Самарбек деген жогорудагы биздин ошол мүмкүнчүлүгү чектелип оорукчан болуп калган эженин окуясы боюнча дал ошол сот чечим чыгарган. Биз азыр өзүнө келсек, ал облуста иш-чаралар менен жүрөт экен. Бирок азыр төрага, Кара Суу районунун сотунун төрагасына келдик. Төрагага азыр ушул жагдай боюнча маселени коелу. Асанов Ерлан деген бүгүнкү төрага Кара Суу районунун соту. Саламатсызбы? Келиңиздер. Эми келиңиздер. Бияка болбойсуз. Ерлан байке, биздин атыбыз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу, эркин журналистбиз. Бул жак Жылдыз эже, адвокат. Биз кечээ күнү бир окуяга душар болдук. Ал Турсунова Халисхан деген эже дал ушул Кара Суу районунун соту Ниязалиев Самарбек деген сот бүгүнкү күндө кууратып ал адамды, оорукчан адамды кайра чечим чыгарып, үйүнөн сатып алган үйүнөн ажыратып, көчөгө чыгарып, ушул азыр мындай бир анын артынан өлүм болуптур, бир күйөө баласы асын өлүп алыптыр ушул соттун чечиминен кийин. Анан эми мына президент саясат кылып баардык тармак ротация болсун деп баарыңыздарды алмаштырды. Ошол Караколдон келген жанагы Самарбек деген сот ал жакты кандай кылган Кудай билет, бирок могу Кара Сууда ушул жагдай боюнча элди кууратып атыптыр да. Азыр өзүнө келсек жок экен. Төрага катары сизден комментарий алалы дедик. Эмне үчүн ушундай ротация болсо дагы соттор адилеттүүлүктү орнотпой атат. Кыргыз эли сот системасы бизде качан өнүгөт? Дагы канча адам көз жашы менен ушундай куурайт? Төрага катары эмне деп жооп бересиз ушундай эмеге? Мен биринчи окуя болгон мен адвокат болом, ошо Турсунова Халисхандын мен жактоочусу болом да. Мындай Ниязалиев Самарбектин мындай чечимине эми силердин колуңарда болгон нормативный акт да, укуктук ченемдүү акты биздин да колубузда бар чынбы, соттордун да, адвокаттардын да ар бирибиз деле бир эле мыйзам менен иштейбиз да. Ошондуктан мыйзам кандай иштейт, биз жакшы билебиз. Бирок мен как юрист катары көз карашым Ниязалиев Самарбектин чечими мындай акча алып алган эле, мындай өз кызыкчылыгын эле коргогон чечим болду да. Мен муну ачык эле айта алам. Эмне себептен? Эми мисалы сиз да өзүңүз баа берип көрүңүз да. Сатуу жана сатуу ал келишимин жараксыз деп табуу жөнүндө жана жараксыздын кесепеттерин колдонуу жөнүндө мен доо арыз менен кайрылып атам да. Ал доо арыз
сатып алуу келишими качан болуп атат? 20-ноябрь 2018-жылы Хайдарова Махидил менен Байогилиев Алияр экөөнүн ортосунда сатып алуу келишими болуп атат. Ошо келишимди жок жараксыз деп табылсын деп атам. Эмне себептен? Биринчиден, анткени Хайдарова Махидил өзү айтып атат да, мен Байогилиевди мен билбейм, акчаны мен Байогилиевке берген эмесмин. Ошо жерде жана Турсинова Халисхан деген ыйлап көз жашын ишинтип бата берип ушинтип эле келе берчи эле. Мен 2014-жылы ошо Халисхан деген кемпирге саткан болчумун. Мен Байогилиевди ошо госрегистрге алып барып туруп эле, паспортун берип туруп эле ошо жерден анан ушундай мен өзүм таң калдым, неге мындай болуп калды деп Хайдарова өзү сотко келип да көрсөтмө берип атат, жазуу жүзүндө түшүндүрмө да жазып берип атат өзүнүн колу мененчи. Бул деген Байогилиевге саткан эмесмин деп атат. Ал эми сатып алуу келишими нагыз болуш үчүн биз билебиз го да, эки тараптын тең чыныгы эрки бири-бирине дал келиш керек. Ошо сатып алуу келишимдеги мазмуну менен жана болгон окуя бири-бирине дал келиш керек. Ошондон анан сатып алуу келишим жарактуу деп табылат да. Мен бирок 100% ишенгенмин. Бул сатып жараксыз деп табылат деп. Бирок Ниязалиев Самарбек дагы билесиз, 3 жылдык жанакы доонун эскерүү мөөнөтү бар. Доонун эскерүү мөөнөтү 3 жылдык мөөнөтү өтүп кетти деген жыйынтыкка келди. Бирок мен өтүнүч келтирип атам да. Доонун мен мисалы эгерде мен келтирбей койсом, мизамда билебиз да, биз деген баягы мен эгерде өтүп кеткен мөөнөттү жүйөлүү деп тапса сот, анда мөөнөтү калыбына келтирет. Бирок мен мөөнөтү калыбына келтирүү жөнүндө мен өтүнүч менен арыз менен кайрылып атам. Мен кайрылбай койсом, анда Ниязалиевди мен күнөөлүү экенмин, мен кайрылбай койдум. Мен кайрылбай койгондон кийин сот мажбур болду ошондой чечим чыгарганга деп мен өзүмдү күнөөлөйт элем да. Бирок Хайдар жанакы Турсинова Халисхан ал 2019-жылы соттогу врачтын чыгарган выпискасын алып келип, иш материалдарында оригиналын алып келип берип тиркеп атабыз да. Анда эмне деп жазылып турат? Аябай ишемичный инсульт диагноз и гемифарез деген диагноз менен ал үйдөн чыгарылып атат да. Эми ишемичный инсульт деген сөз түрдө эле врачты алып келиш керек эмес го. Google тетип эле деген интернетти караса ишемичный инсульт эмне деген оор экенин билет го. Бул менин инфаркты деп турат да. Жанакы мээдеги ар кандай сосудтарда тромб пайда болот, дагы мээге кан жетпей калат. Анан ошо бир жагы деген иштебей калып шал болуп калат деп атат да. Эми ошондой оору болуп атса, эми бул деген мөөнөттүн калыбына келтирүүгө деген, бул деген негизги деген жүйөлүү себеп болуп эсептелет деп мен ойлодум да. Эми мындан башка оору кандай оору болуш керек? Макул грипп болуп ооруп калды деген жокпуз. Өкпөсүн пневмония деген жокпуз. Эми бул аябай кандай серьезный оору да. Азыр деген ал басып жүргөн аял Халисхан баспай калган да отуруп коляскада. Бирок ошондо дагы жанакы доонун мөөнөтүн эскерүү мөөнөтү качан башталат? Ал билген күндөн башталат, же бузулган укугун билген күндөн баштап, же билүүгө тийиш болгон күндөн башталап доонун эскерүү мөөнөтү деп мыйзамда 216-беренеде жазылып турат, жашынакай болупчу. Халисхан качан билип атат деп сотко айтып атам. Халисхан качан билип атат өзүнүн укугу бузулгандыгын? Ал деген айтып атат, менин үйүмө деген үйдөн чыгарылсын дешип, бүт бардыгы тең Алияр келип, бир топ балдар келип, үйүнөн чыгарабыз деп ушундай скандал кылды деп атат. А самом деле үйдөн чыгарылсын деген до арыз каралып аткан, аны токтотуп атабыз. Бул каралып бүткөнгө чейин үйдөн чыгаруу жөнүндө арыз токтоп турсун деп. Демек ошондо билип атат бул учурдачы өзүнүн укугу бузулгандыгын. Эми билбейм, башка мисалы мен мыйзамды билбей жүрө турган болсом, анда ичим күйбөйт эле да. Чындап соттун Ниязалиев Самарбектин ушундай чечимине мен аябай ичим күйүп атат да. Потом андан кийин эмне болду дебейсизби? Андан кийин мени адвокат кылып нанимать эткен киши өзү мен аны менен договор түзгөн болчумун да. Мен деген адвокат услугамды төлөгөн киши чечимди уккандан кийин ал өлүп атат да. Понимаете? Мынакей өлүм болуп атат да бул жердечи. Качан чыккан чечим бул? 26-августта чыгып атат. Мына бир жумадан нары 10 күнгө жетпей каза болуп калды. Эми бул кандай да, эми кандай түшүнсөм болот? Мисалы сиз деле өзүңүз деген юристсиз да. Мисалы мен туура эмес айттымбы азырчы чечим? Сиз кандай чечим чыгарат элеңиз? Ошо жерде мына коляска менен келсе, өзү деген шалдырап, бирок акылы диаспособный. Акылы деген мындай жашынакай тунук. Ал сотко келип айтып атат да, мен дагы эле $4000 карызым калган, ошону бере элекмин деп атат. Мен ошону берсем, Хайдарова мага өткөзүп бермек, дагы эле бере элекмин деп атат. Ал $4000 акыркысы калган бойдон ал самом деле өзүнүн укугу бузулганын билбейт ал кемпирчи. И кантип билиш керек эле да. Эми ошону сот кантип жүйөсүз деп тапты Ниязалиевчи. Жалгыз кемпир, 90-дагы кемпир. Ана Хайдарова өзү сотко келип айтып атат да, мен саткан эмесмин, Байогилиевден мени алдап туруп расписка жаздырышты булар деп атат. Эми бул жараксыз бүтүн да. Неужели ушу нерсени, элементарный нерсени сот жашынакай кылып чечим, адилеттүү чечим чыгарып койбойт? Бул ошондо мөөнөт менен караган турбайбы,
мөөнөтү боюнча чечим. Ооба, мөөнөтү боюнча чечим чыгарды. Резолюциянын чачын окудум. Окугандан кийин ошо жарак канаттандыруусу калтырылсын деди. Мен чечимди ала элекмин, азына чечимди алам. Бирок мен аябай таң калып калдым деген мөөнөт боюнча деди. Мен түшүнүп атам, мөөнөт боюнча макул. Бирок мөөнөттү закондо жазылып турат го, адам өзүнүн укугун бузулган күндөн баштап доонун эскөрүү мөөнөтү башталат деп атат. Ал доонун качан билгенин айтылып атат. Күбөлөр келип айтып атат. Мен жада калса деген мейли деп туруп жанакыны эмени өтүнүч берип атам оорусу жөнүндөчү. Мен деле түшүнүп атам 3 жылдык мөөнөт экендигин. Анан кантип мен 3 жылдык мөөнөткө мен такыр игнорировать этип унчукпай кое алмак элем да. Келишим 18-жылкы дейсизби? Ооба. 3 жылдык мөөнөт өтүп кеткен турбайбы? Ооба, 3 жылдык мөөнөтү деген бир эмеде өтүп атат да, бир 4 ай өтүп атат да, 4 ай өтүп кетип атат. 2022 качан бергенсиз ошондо? Мартта берип атам. 4 жылдан кийин берип атырсыздар ушундай. 3 жылдан кийин берип атам да. 2018 20 ноябрь 19 1 жыл 21 ноябрь болот да, ошондон декабрь, январь, февраль, март мен 4 ай өткөзүп атабыз да. 4 айдан кийин. Ооба, 4 ай өткөзөт. Бирок эмеси бар го, жүйөлүү себептер бар го. Мыйзам деле айтпайт го. Сен всё 3 жылдан кийин өткөндөн кийин туура мыйзам берип атат. Жанакы өзүнүн укугун коргой турган мөөнөттү берип атат, 3 жыл деп атат. Бирок ошо 3 жыл жүйөлүү себептер менен өтүп кетсе, сот мөөнөттүн калыбына келтириши мүмкүн деп атат го. 127-бирine гражданский процессуальный кодекс айтып атат, мыйзам айтып атат. Ошо эрекини мындай эме кылыш керек го, мындай жүйөлүү себеп болуп атат го. Гемоф арест деген диагноз жазылып турат бул жердечи, выпискасында. Ишемичный инсульт деп атат. Чыгарып салды да уже 26-сында. 26-сында ошентип туруп. Апелляция бердиңерби? Апелляция беребиз. Конечно, апелляция беребиз деңизчи, бирок деген вот ушундай ротация, мисалы Ош шаардык сотунун судьялары менен иштешип атам. Мисалы мен канаттанып атам да. Ал сотторго туура жакшы деп атышат. Мен өзүм дагы мындай сотко катышканда дагы мен мындай процессуальный норма жакшы аткарылып атат, көрүп атам анын баардыгын теңчи. Анан мен ойлодум да, Кара Суу райондук сотунда неге жакшы судьялар деги эле келбеди да. Мурдагы судьяларда Кенжебаев, Сооронбаевдер менен дагы ушунчалык алардын ушундай элеми. Азыр Кара Суу райондук сотуна деген нормальный судьялар келди десем, Ниязалиев Самарбек көз көрүнө ушунча чечим чыгарып койду да. Ушундай кантип болсун эмичи. Ушундай чечим чыгаргандан кийин билбейм, Ниязалиев Самарбектин андан ары судья болуп кынтыксыздыгын бузду деп эле эсептейм да менчи. Судьялар кеңешине даттанып, эмне үчүн ушундайлар судьялар кеңеши карабайт? Мыйзамсыз чечим да. Карабайт. Бир адам өлүп атат да, мына бул чечимдин айынан бир адам өлүп атат. Ал киши эмне бечара мынчалык эме болду, мен да таң калдым да. Эмеге бuyerda деген пресс-службага бизде деген пресс-секретарь деген бар да, областьтачы. Негизи ар бир иш боюнча комментарийди ошол пресс-служба бериш керек да. Эме боюнчачы, ар бир иш боюнча комментарий. Эме да? Сиз эми сотсуз да, сиз адилеттүүлүк тордо иш алып барасыз азыр да. Сөзүңүз кулай. Эмне үчүн сиздер мыйзамда көрсөтүлбөгөн нерсени бизге таңуулайсыздар? Пресс-службасы сүйлөбөсүн деп кайсы мыйзамда көрсөткөн? Жок, бизде ар бир иш боюнча ошо бизде пресс-секретарь ошон үчүн кызмат бар да. Жок, ошолор берет да. Пресс-службадан жогору конституция бар да. Жок, негизи анан кийин ар бир чечим чыгарып атканда ар бир сот бул өз чыгарып, анан өзү ошол адам эмне себептен чыгарганы боюнча только жогорку инстанция берет да. Если туура эмес болуп калса, отмена кылат. Сиздерге ушундай келип атабы даттануу Самарбек боюнча? Жок, Самарбек боюнча келе элек. Сер биринчисиңер чынында. Анан кийин эми бул чечим чыккан экен, буякта деген жалаң гана только апелляцияга бериш керек, жана жүйөлүү себептерин эсептөө. Бирок чында өтүп кеткен деп атпайсызбы? Эмесе, бирок жүйөлүү себеп бар дейсиз, жүйөлүү себеп сиз мисалы өзүңүз эмесе, чечим чыгарасыз, мындай объективдүүлүк, ар тараптуулукту карайсыз. Мисалы сиз сот катары деген ошо гемоф арест деген диагнозду көрсөңүз, ишемичный инсульт деген көрсөңүз, сиз эмне бул жүйөсү жок себеп деп табат белеңиз мисалы. Мага келген иш болсо анда өзүм карап чыкмак. Жок, негизи мисалы ошондой кандай мындан артык кандай себеп керек эле деп ойлоп атам да. Рак болуп эртең бүрсүгүн өлөт десе, анда ошондо деген акыркы 6 айда мына өлүп калат экен, өлүккөнгө чейин жүйөлүү себепти ошондо табыш керекпи да. Мисалычы. Анан деген биз айтып атабыз го, эмичи мыйзамдын негизинде эле алып барып атабыз да. Доонун эскөрүү мөөнөтү башталат билген күндөн деп атабыз. Маңызынан баа бербептир да, только срок менен кетиптир да. Ошо маңызынан баа берген жок, срок менен кетирди, бирок маңызынан баа бербегенде биз канча жолу бара кылды да, мисалычы биз деген марттан баштап мына кей жак 26 августта каралды да.
апрель, май, июнь, июль, август 5 айда ушундай болуп каралды. Ошо эки жанакы эже Сураташта жашаган эже кызы экөө өздөрү ушундай начар жашашат өздөрү. Жол киреси, акчасы жок. Эптеп мына коляскадагы ордунан жылбай аткан адамды коляскага салып, кайта сотко алып келип сүйрөп келиш, муну бүт бардык деген айбагандай көп кыйынчылыктарды туудурат да. Кайра ошо эки кемпир өзү келип атты, сот деген 7000 сом менен 1 ай жашайт экен, пенсиясы менен. Бир үй бүлө. Эки эле кызы, апасы жашайт ал жерде. Бир байкуштар. Мартта болсо бул деген биз ротация болуп 10 майда жумуш башталды да. Сиз кайсы Сокулуктан келдим да. Анан кийин биз деген 10 майда гана жумуш баштадык. Ошондо мурунку түшкөн иштердин баарын кабыл алдык да. Анан ошондон аны түшүндүк. Аны түшүнүп атам, конечно, андай эми срокларына ал түшүнүп деле деңизчи. Бирок ошондо ошо Халисхан апаны неге сотко өзүн алып келдирбей эле койсом деле болмок. Бирок мен жүйөлүү себеп экенин мөөнөтү 4 мөөнөтүбүз жүйөлүү себеп экенин мен сотко көрсөткүм келди, түшүндүргүм келди да. Канчалык кыйын болсо дагы коляскада отуруп, ошо жерден келип, ыйлап сотко ушундай көрсөтмө берип атышты. Акылы тунук болуп баарын татынакай кылып айтып берип атат. Сер кайсы эмеден дедиңер сер? Көз карандысыз журналисттербиз. Журналисттер эми биз мындай кылбайлы, ошо справка түздүрүп туруп элечи, кимге пресс-службага бербейлиби, областькачы, ошол жактан информация беришет алар силерге толук. Азыр, например, ал ишти уже чечим чыккандан кийин ага деле мен оценка бере албайм да. Только апелляционный инстанция берет да. Сиздин функцияңыз эмне өзү? Менин функциям деген бул жакта деген ишти убагында карап, 6 ай өткөзүп убагына. 6 ай эмес, бул жакта деген после ротации келип атат да. Сотторчу после ротации. Анан кийин ошо убагында срокту караш керек. Мен ал иштин ичиндеги жагдайга эч кандай киришкенге мен укугум жок да. Кандай чечиш керек, анан сот өзү чечет. Соттун компетенциясына кийлигише аласызбы? Кийлигише албайм мен. Ал соттун чечимине эч кандай киришкенге даже башка орган. Төрага катары эч нерсе кыла албайсызбы сиз? Мен только дисциплинасын карайм. Дисциплинаны бузуп атсачы? Убагында караш керек. Дисциплинаны бузуп атса, ага чара колдонобуз ага. Ооба, эми соттун, конечно, чечимине деген эч ким кийлигише албайт эмес, апелляциялык станция эле кийлигишет. Вот апелляциялык инстанциядан просто баягы Ниязалиев Самарбектен мисалы ушундай таң калдым, чын айтсам, ушу чечимге абдан таң калдым да. Ушундай таң калдым. Жана Хайдарова Махит экөө соттон чыктык. Хайдарова Махит калтырап калды. Ушундай да болобу айланайын, ушундай да болобу. Мен айттым го, тиги тарап иштеп унчуккан жок, бир дача сүйлөгөн жок. Биз эле экөөбүз сүйлөй бериптирбиз, Хайдарова экөөбүз эле жанталашып эле биз мындай сүйлөй бериптирбиз, мыйзамды айта бериптирбиз. Тиги тарап бир да сөз сүйлөгөн жок. Все бүттү, чечим жакы чыгып кетти да. Мөөнөт боюнча ошондой өтүнүчтү сиз киргизгенсиз да, Азыр соттор акча алып атабы? Эминетти киргизип атат да, тиги тарап деген жанакы мөөнөттү өтүп кеткен мөөнөт боюнча колдон деп сотко киргизип атат. Бирок биз кошо өткөрүп кеткен мөөнөт калыбына келтирүү жөнүндө биз да киргизип атабыз да. Демек эки тараптан каралыш керек болчу да. Эки жактан тең өтүнүч кирди. Эки тарапты тең канчалык жүйөсүз экендигин сот караш керек болчу да. Биз жүйөлүү экендигин далилдеп атабыз да соткочу. Өзү келип атат. Доктордун эмесин алып келип атабыз, врачтын выпискасын көргөзүп атабыз, иш материалдарды да тиркеп атабыз. Гемофилез деген оору эмне экендигин Google'дан көрүп алып деген описание кылып айтып берип атам сотко. Жана ишемичный инсульт деген оору кандай оору боло тургандыгын баардыгын тең эме кылып көргөзүп айтып берип атам баардыгын тең. Кыргызча которуп алып жашынакай кылып кыргызча жазып берип атам анын баардыгын тең. Эми ошол апелляционный инстанциядан ошол жактан эле доказывать этишиңер керек болуп калат го эми. Чечим чыккандан уже кайта албайт да. Негизи эми ошол кыргыз элинин, ошо Кыргызстандын назарына салабыз ошол апанын жашоосун, турмушун, бүгүнкү акыбалын. Бирок сиз төрага катары Кара Суу районунун соттору акча алып атабы чечимге? Кандай акча алып атат? Негизи мындай. Айлык маянабы? Жок. Пара алып атабы? Жок, андай көрүнүш жок бизде. Таптакыр жок? Жок. Мына урматтуу көрөрмандар, Кара Суу эли сиздердин сотуңуздардын ушул төрагасы бул жакта официалдуу айтып атат, таптакыр акча албайт экен. Таптакыр чечимдерге мындай бир адилеттүү карайт экен. Өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип, эгерде ушундай жагдай боло турган болсо, кайрылыңыздар бизге, акча алган соттор болсо, аны да коомчулукка алып чыгалы. Жалпы ушул сиздер кызыктарсыз да коррупция менен күрөшкөнгө, паракорчулук менен ушул адилеттүү бир Кыргызстан өнүксүн деп
баары бирибиз айтып жүрөбүз, бирок сот системасы өнүкпөсө, сот системасы адилеттүүлүктү орнотпосо эч качан өнүгө албайбыз да. Мыйзам үстөмдүк кылыш керек баарынан. Биз ошол үчүн күрөшүп атабыз, ошон үчүн айтып атабыз, деп атабыз. Эми азыркыда сиздин дагы көңүл буруңузду өтүнөбүз ошол эже боюнча. Ошол эжени көчөгө чыгарып талаада калтырбаңыздар. Сиздердин үстүңүздөрдөн дагы сот боло турган күн бар. Кудайдын соту бар дегендей. Ошон үчүн биз сиздерден адилеттүүлүктү гана күтөбүз, үмүт кылабыз. Экинчи иш боюнча азыркычы вот Ниязалиев Саматтын чечими, чыгарган чечимичи мыйзамдуулук принциби, адилеттүүлүк принциби бар болуш керек да. Бирок мыйзамдуулук принциби да аткарылган жок, адилеттүүлүк принциби да аткарылган жок да. Акча албайт. Мына караколдон келип мисалы мен ойлойм да, бул жерденчи ушунча нерсеге көз жумду да. Эже Халисхан эже келди, кызы бүт баары тең ыйлап, жыгылышып, скорый чакыртканга чейин ушунчалык эме болдук да. Биринчи этаждан мынакей бардыгы теңчи Халисхан эже ооруп, ыйлап, шинтип айтып турат да. Эми деген анан мөөнөттүү деген бүт баары тең болуп турса дагы келип алып туруп көз жумуп койду да. Булга эмне көз жума турганга эле бир мындай бир акча эле берилди да, мисалычы. Мен башка ойлой албайм да. Эгерде мен 50 жарымы мен жакта келип иштер ушундай болот да. Ошондо ай мен тараптан да кетип калды деп мен кичине ушундай кылмакмын да. Бирок азыркы учурда негизи деген сот 100% эле мен көз карашымда ошо акча алып койду да. Мүмкүн балдары садикке барыш керектир, окко барыш керектир, жаңы жерден келгендир. Деги зарплаталарын көбөйтүш керекпи, билбейм, судьялардыңчы. Зарплатаны ушунчалык көбөйтүш керек го дейм, судьяларымда акчага кызыкпагандай кылыш үчүнчү. Мындай ичин күйгүп салып атат да. Өлүм менен коштолуп атат да болгондо дагы. Бул чечим. Караколдон апелляция жазсаңар биз ошо тез аранын ичинде тиги областка жөнөтөлү. Ошол жактан эми оценканы мына эми Кара Суу районундагы чечим адилетсиз болуп калды. Эми ошону областтык сотко кайрылып атат, сотко берет, буюрса областтык соттон чечим чыгат. Эми Кудай ошол облустун сотторуна ынсап, ыйман берсин. Өтүгүн тескери кийип, кыргыз элине, мамлекетке кыянаттык кылбасын. Жакта бирөөдүн үйүн тартып алып, жок тартпайлы. Тартып. Жок, мындай айтып коюңуз дейм. Эмне? Мына камерага айтпайлы мындай. Эмесе? Кече дагы билбейм эмне. Ошол үйдүн чожайын сиздерден сурайлы дегенбиз да, эмне болду деп. Өзү менен разбират кылгыла, биз биякта эч нерсени билбейбиз дедим го. Оле. Сиз атасызбы? Маулит. Алияр чалса? Алиянан өзү разбират этти, анан булар жаңы Алияр чалса. Oldu indemem. Макул. Жок, камерадан качканга эмес, өлө айтып Керек эмес, өзү менен разбират. Алияр байке, салам алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Мен атым Улукбек байке, фамилиям Карыбек уулу. Журналист мен. Эми биз муну сиздин үйүңүзгө келип 2 күндөн бери таппай атабыз да. Жанагы үй боюнча $4000 чоо-жайы боюнча сурайлы дегенбиз. Эсе вопростарыңыз болсо, мен адвокат бар эле, адвокат менен барып байланышсаңыз болот. Жок, сиз адвокат эмес, сиз өзүңүз менен сүйлөшкүңүз келип атат да. Сиз $18000 төлөдүңүз беле үйгө? Жок, сиз вопросуңуз болсо адвокатка берет. Вопросумду берип атпайм болсо, вопросум болгон үчүн силерге келип атам. Бере албаймын, комментарий бере албаймын, адвокат менен сүйлөшөбүз. Жок, силер бирөөдүн үйүнүн кандай тартып аласыңар мындай? Ошого түшүндүрмө бергиле деп атам да. Жок, вопросуңуз болсо адвокатка бере бересиз. Вопросум болгон үчүн берип атпаймынбы силерге? Жок, сиз вопросуңуз болсо адвокатым бар, адвокат менен сүйлөшө бересиз. Силер сүйлөшпөйсүңөрбү? Жок, комментарий бере албайбыз. Мына урматтуу көрөрмандар, азыр бул Алияр деген жаран дал ошол 80-деги апанын бүгүн көз жашына себепчи болуп аткан жагдайына түшүндүрмө алалы деп келдик эле. Мына 3 күндөн бери бизде маселе болуп атат, сурап атабыз, бирок эч кандай үйүнөн, жумушунан таппай атабыз. Демек, эгерде таза болсо, адал жол менен ошол жерди чындыгы мээнет менен алган болсо,
анда бизге эмнеге качып, эмне үчүн бул боюнча комментарий бере албайм деп айтмак эмес беле деген дагы бир күмөндүү ойлор жара албай койбойт экен. Бирок кандай болбосун, бул жагдайда, бул иште бүгүн ушул сот, Кара Суу соту адилеттүү чечим чыгарышы керек, адилеттүү карашы керек. Бүгүн бир карапайым бир бечара үй бүлө көчөдө калбашы керек да. Мына ушул нерсе эң маанилүү, ушул эң негиздүү нерсе деп баа беребиз. Урматтуу көрөрмандар, мындан ары кандай жыйынтыктар чыгат, эмне болот, соттун чечимдери кандай болот, Кара Суунун соту кандай чечет дагы, облустук сот кандай чечет, мына ушулардын баарына кылдаттык менен көңүл буруп, мындан кийинки окуя кандай уланат, чындыгында сыздатып ошол үй бүлөнү чыгарып таштайбы же мамлекет коргоого алабы, муну сиздерге буйрса көрсөтүп беребиз. Биздин YouTube каналыбызга катталганды, пикир жазганды бөлүшкөндү унутпаңыздар, бар болуңуздар.